Жаңы технологиялардын өсүшү жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Азыркы тапта бир гана адам сыяктуу кыймылдаган эмес, түрдүү функцияларды аткарган роботтар да жок эмес. Жада калса, бул тармак боюнча сабактар да өтүлөт. Маселен, Ала Тоо эл аралык университетинде студенттерге робототехника сабагы өтүлүп, анда бир гана IT технологияларын колдонууга эле үйрөнүшпөстөн, практикалык жактан дагы билимге ээ болушат. Окуу жайдын жаңы технологиялар факультетинин студенттери бүгүн бир нече айдан бери даярдап келген эмгегинин жыйынтыгы менен бөлүшүп турган учуру. Бул жакта бүгүн Ала Тоо эл аралык университетинде жаңы технология факультетинин студенттери тарабынан уюштурулуп жаткан робот жарышы болуп жатат. Буга чейин бул жарыш 3 жолу болуп өтсө, быйылкысында тапшырма бир аз оорураак жана башкачараак болду. Мурдагыларда бир түстү издеген роботтор болсо, мунусунда буттары менен баскан роботторду негизги тапшырма кылып берилген. Бул иш-чаранын максаты негизинен робот прототипин ар кандай өздөрүнүн фантазиясы менен ойлоп таап, алар кандайдыр бир жерден кийинки бир маарага басып барыш, ошол максат коюлган. Албетте мындай иш-чаралар балдардын, студенттердин жаңы технологияга болгон жана инженерияга болгон ой жүгүртүүсүн, логикасын өнүктүрөт деген ойдобуз. Көпчүлүккө кызыктуу болгон бул тармакта ийгилик жараткандардын көпчүлүгү жаштар. Мугалимдердин айтымында робототехника оюнчук эмес, жаштардын келечегине кошулган чоң салым. Аларга багыт берген профессор атайын Америка Кошмо Штаттарынан келген. Сабакты чет тилинде өтүп, робот жасоого тетиктер менен студенттерди камсыз кылат. Good to see that in Kyrgyzstan you've actually started. Америка Кошмо Штаттарында роботторду жасоочу лабораториялар гана болгон. Робототехникага мынчалык масштабдуу окутушчу эмес. Мен Кыргызстанга келип, бул жерде окуу жайларда гана эмес, мектепте дагы робототехникага үйрөтүшөрүн угуп таң калдым. Мен үчүн чоң сюрприз болду. Бул жаатта Кыргызстан, АКШ жана Европадан алда канча алдыда. In schools. Бул сыяктуу сынак быйыл 3-чү ирет өткөрүлдү. Жыл сайын тапшырмалар оорулуп келет. Бирок студенттердин фантазиясы таң калтырарлык. Америкадан атайын профессорду чакыртып биздин университет атайын бир семестрге бул жака сабак берүүсүн өтүнүшкөн. Атайын программа менен келген, анан ошол профессорубуз өзүнүн жанында ушундай робототехникага керектүү инструменттерди ала келиптир болчу. Анан ошонун негизинде бул жакта сабак өтүлүүдө, жана ошол сабактын бирден бир немеси тапшырмасы ушундай 4 сервомоторду колдонуп неме куруш керек болчу, робот куруш керек болчу. Бул жакта проблема эмне? Бул сервомоторчиктер 180 градус гана бурула алат. 360 градус бурула албагандыгына байланыштуу буларды ордунан жылдыруу бул биринчиден оор. Андан кийин буларды дистанционно управление кылуу бул дагы бир чети аябай оор. Өнүгүүгө ташталган кадамдын алгачкылары ийгилик алып келерине шек жок. Келечек көптү үмүттөндүргөн жаштардын колунда.